Президент парламенттен Жапаров боюнча токтомун артка кайтарат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 13 октябрда Садыр Жапаров менен жолугушту. Анда өлкөдөгү азыркы коомдук саясий кырдаал талкууланды. Мамлекет башчысы өкмөттүн түзүмү менен курамын аныктоо программасын бекитүү тууралуу Жогорку Кеңештин токтому боюнча өз позициясын билдирди. Ал парламенттин токтомун кайрадан Жогорку Кеңешке кайтараарын айтты. Өлкөдөгү туруктуулукту сактоо жана бекемдөө үчүн биздин чечимдерибиздин баары легитимдүү болушу керек жана алар күмөн жаратпашы зарыл деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы аталган маселени өлкөнүн аракеттеги мыйзамдарынын бардык талаптарын сактоо менен кароосу үчүн парламентке кайрылаары кабарланды. Бүгүн өлкө башчысынын расмий сайты өкмөттүн программасын бекитүү жана курамын аныктоо тууралуу Жогорку Кеңештин токтому президенттин аппаратына келип түшкөнүн билдирген. Буга чейин Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын 10 октябрдагы кезексиз жыйынында парламент төрагасынын милдетин аткаруучу болгон вице-спикер Мирлан Бакиров өкмөттүн жаңы курамы жана программасы боюнча токтомго кол койгон. 10 октябрда мамлекеттик резиденцияда депутаттар кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөт башчылыкка Садыр Жапаровду шайлашкан. Булак Марал ФМ. Жээнбеков саясий кырдаалга байланыштуу Путин менен бир канча жолу сүйлөшкөн. Өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалда жаралган кризистин биринчи күндөрүнөн тарта президент Сооронбай Жээнбеков Орусиянын президенти Владимир Путин менен бир канча жолу телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өлкө башчынын расмий сайты кабарлады. Маалыматка караганда Орусия тарап кырдаал түзүлгөндөн баштап абалды жөнгө салуу боюнча жардамын сунуштаган. Кыргызстан менен Орусия союздаштар жана стратегиялык өнөктөштөр, ошондой эле ШКК, АЭП, КМШ, ШКУ уюмдарынын мүчөлөрү болуп саналат, деп айтылат маалыматта. Президент Сооронбай Жээнбеков Владимир Путиндин тапшырмасы боюнча Кыргызстанга келген Орусия президентинин администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Козак менен жолугушту. Ал жолугушууга Садыр Жапаров да катышты. Булак Марал ФМ. Алмазбек Атамбаев, Шүмшөк Соке Садыр Жапаровду алдап койсо деле таң калбайм. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 12 октябрь күнү жактоочулары аркылуу Фейсбукка билдирүү таратып, тарых кайталандыбы деген аталыш менен жарыялаган. Анда 2005 жылы Акаевтердин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна карата жалпы улуттук жырдануунун шарданы менен президенттикке келип, бийликке тууган уругун жолотпойм деген убада берген Курманбек Бакиев тескерген. Бирок тактысына бекем отурган соң өлкөнү Акаевден ашып түшкөн Бакиевтердин кланы башкара баштаган. 2017 жылы президенттикке Сооронбай Жээнбеков келди. Ал дагы Бакиев сыяктуу эл алдында үй бүлөлүк кландык башкарууга жол бербейм. Тууган уругумду саясатка аралаштырбайм, коррупция менен күрөшөм деп карганган. Жыл айланбай өлкөдө Жээнбеков, Матраимов кландарынын бийлиги орноду дейт Атамбаев. Анын айтымында Райымбек Матраимов өз бийлигин жана президент Жээнбековго болгон таасирин ачык айкын көрсөттү. Ошондой эле 2018 жылдын жай айларында бажы кызматындагы коррупция менен күрөшүп баштаган Сапар Исаков жана Кубанычбек Кулматов камакка алынган. Өз кайрылуусунда Атамбаев 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы тууралуу да айткан. Жыйынтык жокко чыгарылбаса, бийликчил 3 партия Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан 100дөн ашуун мандатка ээ болушмак. Атамбаев бул саясий бирдикмелердин Жээнбеков, Матраимов кланынын менчиги деп атады. Атамбаев Садыр Жапаров ойлогонун ишке ашырат деп үмүт кыларын, бирок арамза Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду алдап, тузагына түшүргөн соң жок кылып коюшу мүмкүн деген пикирин билдирген. Анын айтымында Арамза Соке позициясын бекемдеген соң ага колдоо көрсөткөн жаш жана ишенчээк Жапаровду алдап кетери айдан ачык. Сооронбайдын бир дагы антына ишенбеш керек. Матраимовдор менен Жээнбековдордун кланы жалпы өлкө боюнча позицияларын күн сайын бекемдөөдө. Бүгүнкү күндө бардык күч түзүмдөрүн, прокуратураны, сотторду, конституциялык палатаны, шаар жана облустарды кландар койгон адамдар башкарат. Эми өлкөнү туңгуюкка кептеген Жээнбеков, Матраимов кландарынын мүчөлөрү эмес, алардын өз билемдигине каршы күрөшкөндөр абакка отурушу ыктымал, деп билдирди мурдагы президент Атамбаев. Булак Аргумент КЖ сайты. Төкмө акын Алы Тоткучев өлкөдө болуп жаткан акыркы абалды ырга салды.
Төкмө акын Алы Тоткочев өлкөдөгү акыркы абалды бириксек колдон келет аттуу ырында чагылдырды. Акын өз ырында элди жана бийликти ынтымакка чакырган. Ошондой эле 5-октябрда орун алган Корч кырдаалды дагы кошо ырдаган. Чыгарманын алдына социалдык тармактын колдонуучулары акын баарын тилге салып айтып берди. Бул ар бир кыргыз жаранына дагы тиешелүү сөз болуптур. Кыргыз өлкөсүн бөлүп жарбашыбыз керек деген өңдөө пикирлерин калтырышкан. Булак Супер KG. Президенттин аппараты Жапаров премьерликке эмне себептен бекитилбегенин айтты. Буга чейин президент токтомдун кайтарылышына эмне себеп болуп жатканын Садыр Жапаровдун өзүн кабыл алып жатканда айтып берген эле. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекитүү боюнча токтомду жогорку кеңешке кайтарып, анын себебин президенттик аппарат түшүндүрүп берди. Эскерте кетсек, жогорку кеңештен өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын колдогон токтому президентке 12-октябрда түшкөн. Мыйзамга ылайык өлкө башчы 3 күндүн ичинде өкмөттү дайындоо боюнча жарлыкка кол коюшу зарыл. Бирок кол коюлбаган күндө да өкмөт бекитилди деп эсептелинип иштей берет. Мындай ченем Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 25-беренесинин 5-бөлүгүндө да каралган. Ошону менен бирге белгилей кетсек, жогорку кеңештин аталган чечимдери коомчулукта кеңири талкууланып, кабыл алынган чечимдердин легитимдүүлүгү шек жаратууда. Булак Спутник KG сайты. Мирбек Атабеков: сын көтөрө албагандар каралоо жүргүзүп жатышат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков Instagram баракчасына өзү тууралуу туура эмес маалымат тарап жатканын жазды. Тактап айтканда, эл ичинде Мирбек Атабеков оштуктарды Бишкекке бастырбаш керек деген чагымчыл сөзү үчүн элден кечирим сурасын деген кеп тарап катуу нааразычылыктарды жараткан. Бул боюнча Марал радиосу ырчынын өзү менен байланышканыбызда төмөнкүлөргө токтолду. Мен бул маалыматты угуп алып таң калып жатам. Балким алда бирөөнүн буйругун аткарып жаткан чыгар. Мен эч кимге жамандык кылган эмесмин, кылгым да келбейт. Маалымат тараткан адам да бирөөнүн баласы, ошол себептен баарын Кудайга койдум. Айтпаган нерсени айтты деп ойлорунан чыгарганына караганда, мени да саясатка байланыштууго деп ойлоп жатам. Нааразы болуп калган тарап балким ушундай кадамдарга барышы мүмкүн. Митингде айтылган сөздөр үчүн эмнеге жоопко тартылышым керек? Себеби мен чындыкты айттым. Биз эркин мамлекетте жашагандыктан ар бир жаран өз оюн ачык билдире алат деп ойлойм. Эми баарыбыз ошондо шайлоонун жыйынтыгына нааразы болдук да, мыйзам бузуулар көп болду. Ошолорду көрүп, эл өзү чыкты. Мындан тышкары пандемия убагында да, ага чейин да көп көйгөйлөргө туш болдук. Муну баары биздин башчыбыздын астында болуп жаткан нерселер да. Бирок ошол нерсеге күнөөлүүлөр болсо да, эч ким азыркы күнгө чейин жоопкерчиликке тартылбай жүрөт. Бул нерсеге көз жумуп койсок, эртеңки күнү башкалар жабыркайт. Баары эле айтып жүрөт. 5 жыл болду, иштин жыйынтыгы жок. Баары эле акча менен чечилип калды дешип. Менин эч кандай саясатка катышым жок. Болгону кыргыз жараны катары гана позициямды айттым. Балким ошол сынды көтөрө албагандар ушундай каралоону жүргүзүп жатат. Булак Марал FM. Темирлан Султанбеков кыйноого кабылганын билдирүүдө. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү 2 айга камалган Темирлан Султанбеков кармоо учурунда сабалганын жана кыйноого кабылганын билдирди. Ал бул тууралуу 12-октябрда кыйноого каршы улуттук борборунун мүчөлөрү менен жолугушууда билдирген. Кыйноого каршы улуттук борбордун сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, Султанбековду Кой Ташта кармоо учурунда каршылык көрсөтпөгөнүнө карабай милиция кызматкери тээп жиберген. Ал эми Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизип жатып, кыйноого туш болоорун айтып коркутушкан. Темирлан Султанбеков Бишкектеги акыркы массалык башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10-октябрь күнү Кой Ташта кармалган. Ал 11-октябрдан тартып ачкачылык жарыялаганын 12-октябрда 1-Май райондук сотуна келгенде да журналисттерге айткан. 12-октябрда Бишкектин 1-Май райондук соту Султанбековду 2 айга камоону чечип, Султанбеков Бишкектеги номер 1-тергөө абагына кармалган. Султанбековдун азыркы абалы тууралуу адвокатынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. 22 жаштагы Темирлан Султанбеков Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан. 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы болгон тараптардын митинги 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алышы менен аяктаган.
Башаламандык учурунда абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана аны менен кошо кармалгандардын тарапкерлери аларды абактан бошоткон. Камактан чыккан саясатчылар 9 октябрда Бишкекте өткөн митингге катышкан. Митинг 7 адамды жабыркаткан, жаңжал менен аяктап, милиция кылмыш ишин козгогон. Булак Азаттык, KG.